Ушул каттоо органдарына берүүгө мыйзам жол береби сиздер ошол үйдү берип коюуга? Мыйзам жол бере турган да кылып даярдаган элек, бирок аягы кандай болду эсимде жок. Эки квартира бар, ал жерде врачтар жашап атат. Жок, ошол эмеде токтом кылып келишим түзүп берген экенсиздер. Акчасын төлөткөн экен. Госрегистр дагы бүт бар да. Акчасын төлөтүп квитанцияларын баарын көтөрүп жүрөт. Главный бухгалтер ким? Главный бухгалтер бүгүн жанагы аудит ревизорлор бар эле кетебиз деп бошоп айтат да, бүгүн кетиш керек. Фамилиясы ким? Сапиев Калдар деген. Калдар деген. Ошол жөнүндө маселе көтөрүп атышат. Ал вообще өзү би, өзү хан дейт. Ноокаттын больницасын ошол Калдар башкарат дейт. Эч кандай Асамдын марапатын ал жерге бийлиги да жетпейт эчтеге. Калдар деген өзү үйлөт, өзү чечет, кимди кабыл алат, кимди кабыл албайт деп. Кече ошол маселе. Бери эки үй бар, ал жерде врачтар жашап атат. Бир комнаталуу үй экен, бир бөлмөлүү квартирада жүрөт. Арастан менен Наржалалар деген эки акча неме бар. Сиз кол коюп печать баскан келишимиңиз жүрөт. Ошол акча төлөнсүн деп. Булар госрегистрге акча төлөп бардыгын жасаган, бирок бүгүнкү күндө неме болушу мүмкүн азыр да. Илгери санэпстанциянын баягы садөлүктөр жашаган бир жер бар эле, больница сыртта. Анан ошону биз ошол булар баягы көп жыл жашаган жөндөп туруп, жардам катары тураксыз чечим чыгарууунан госрегистрден суранып, ошону берүү жөнүндөгү маселе караган. Ошол болушу мүмкүн. Бир однокомнатный, бир бөлмө. Жок, ал жерде бир эмес, ал жерде бир 6 жер бар экен, бирок ошонун экөөсү келиптир да. Ошолордун атынан деп кече арызын жазып. Аларды биз бүт документтерди баштаганбыз, бирок аягында ошо бүтпөдү, мен точно эсимде жок да. Бирок аны биз как аларга жардам катары ушу госрегистрден тиешелүү мыяктагы каттоо органдарынан жардам катары бериш үчүн жасаган, бул где-то 10 жылдай болуп калды. Анан аягы алды болбоду, мен эсимде жок да. Ушул каттоо органдарына берүүгө мыйзам жол береби сиздер ошол үйдү берип коюуга? Мыйзам жол бере турган да кылып даярдаган элек, бирок аягы кандай болду эсимде жок да. Үйүңө бүтпөй атат экен. Ошол жана главный бухгалтерга күндө барат экен, ал кууп чыгат экен. Дегениңди кыл дейт. Жону неме болсо караштырабыз. Мен мисалы мага эч ким айтпады дагы. Азыр инициативаны өзүм менен эметкем. Ушул сиздин колуңузда силерге берели, силерге жардам берели, ушуну силерге өткөрүп берели. Onlar ар биринде мамлекет квартира бере албайт. Андан силерге ушул как көп жашаган үчүн өзүңөр оңдоп жуалла деп дагы ушуну берели дегенбиз да. Аны эгер неме болгон болсо мен анын аягына чыгып бүтүрүп беребиз аны. Азыр келсин, бүтүрүп беребиз деп. Азыр сүйлөшөбүз, болбосо мен сиздин өзүңүзгө жиберем. Эгер бухгалтериңиз башка бухгалтер ошондой мамиле кылып, өзүм чечем башка деген болсо, ошол жагында кыла албайт. Анда ал боюнча дагы чечим кабыл алыш керек. Мекеме мамлекеттик ишкананын башкы бухгалтерин укпаса, эч кимди укпаса, өзү хан болсо, андай мамлекеттик органда мен жардам катарчыларга берели деп менен инициатива меники да. Эмнеге силердики келишимге кол коюлган. Анда ошону до конца аягына чейин. Болду, бирок бирөө да мага айтты да, бүттү. Ошол мен